Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, ардактуу замандаштар, биздин YouTube каналдын көрөрмандары, амансыздарбы, саламатсыздарбы? Биз бүгүн Баткен шаарындагы жайгашкан Баткен мэриясына караштуу тазалык чарбалык муниципалдык ишканасына келдик. Урматтуу көрүүчүлөр, бул чыгарылышта сиздерге Баткен тазалыгынын ишмердүүлүгү менен кенен тааныштырам. Чыгарылышты акырына чейин күзөтүңүздөр. Мошу сиздер көрүп турган жаңы техникалар Баткен тазалык ишканасына караштуу техникалар. Мен жанымда азыр тазалык ишканасынын жетекчиси Мурадалиев Чыңгыз мырза турат. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Алейкум. Салам алейкум. Жакшысызбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Таң эрте сиздин тынчыңызды алдык. Бүгүнкү ишмердүүлүгүңүздөр менен таанышайлы дедик. Так, жалпы канча техникаңыздар бар? Азыркы күндө жалпы жаңы техникалардан 7 машина бар. 53 менен 8 машина болот. 8 машина жалпы. Азыркы күндө жалпы 8 машина Баткен шаарынын камсыз кылып иштеп атат. Азыркы күндө 3 машинабыз 6:30-дан баштап жумушка чыгып, жумушуну кылып атат азыр. Азыр бул жерде жок машиналар, значит, линияда жумушта аткарып атат. тазалап жатышат, Тазалап жатышаттар. Бардык техника жетиштүүбү? Жана суу чача турган, мусор ала турган баары? Техникалары жетиштүү. Жетиштүү баары. Күндө жумушуңуздар саат канчада башталат? Күндө жумушубуз 6:30-да башталат. Жумуш 6:30-да башталып, 6:30-да жумушчулар чыгат, машина менен биргеликте 6:30-дан баштап шаарды тазалап башташтар. Жакшы. Мына урматтуу көрүүчүлөр, 6:30-дан баштап жумуш башталат. Азыр биз анда Чыңгыз мырза менен сиз менен бүгүн бир Баткен тазалап келсек, кандай дейсиз? Болот. Анда бир машинаны айдайлы, Баткен тазалап келели. Мына биз менен болуңуздар, урматтуу көрүүчүлөр. Биз азыр сиздер менен кошу чогуу Чыңгыз мырза менен Баткен шаарыны тазалап. Азыр мына ушул сиздер көрүп турган улаа менен жумушка чыгып жатабыз. Кудай буйрса. Ушуга чыгабызбы? Ушуга чыгабыз. Ассалам алейкум. Маке. Улаанын ичи жылуу экен, а? Улар саат 6:30-дан бери иштейт. 6:30-дан бери иштегенден кийин чыгабыз да. Мен шаардын машинасы. Күндө 6:30-дан баштайсыз сиз? 6:30-дан баштайм. Машина бирок жаңы экен, а? Жаңы. Караңыздар, урматтуу көрүүчүлөр, ичи аябай жылуу, сонун шартты түзүп койгон. Только ишти кылыш керек ошол. Мэрияга рахмат деш керек. Ушундай жаңы унааларды алып келип. Так, Чыңгыз ака. Жалпы канча кызматкериңиз бар? Жалпы штат боюнча 12 кызматкерим бар. 12 кызматкерден 5өө жүктөөчү кызматкерлер, 3өө тазалоочу кызматкерлер болуп эсептелет. Бардыгы азыркы учурда тазалоочулар саат 9-дан чыгаттар. Жүктөөчүлөр болсо саат 6:30-дан чыгып ишти баштайттар. Тазалоочулар булар жанагы эме жалбырак алаңда шыпырышабы шаарда? Шаардагы ушул Баткен жаштык паркыны, администрациянын аркасындагы парк, ошондой эле Нургазиева көчөсү, Разаков көчөлөрүнүн тротуарларын шыпырып, тазалап, бул машина келгиче капкырга салып коет, машина менен келип жүктөп кетишет жүктөөчүлөр. Жакшы. Мына. Азыр биз кайсы көчөдө кетип калдык? Сыдыков көчөсүндө. Сыдыков көчөсүнө кетип азыр. Маке, урматтуу көрүүчүлөр, тазалык ишканасынын ишмердүүлүгү ушундай башталат. Күн эрте менен 6:30-да башталат. Шаардын баардык көчөлөрүнө кирип, сиздерде график бар да? Атайын график чыккан, мэрдин буйругу менен график чыккан, ошо графиктин негизинде иштешеттер. График бул машина болсо ар күн сайын график менен чыгат. Наргы машина кварталдарга чыгат. Экинчи машинабыз. Кварталда элдердин ар бир көчөгө кирип, элдердин топтолгон таштандыларды алып чыгып кетишет. Ошондо бир айда толук шаарды тазалап бүткөнгө жетишет да график боюнча. Бир айда толук шаарды тазалаганга жетишебиз. Азыркы күндө ушул бизге шарттар түзүлүп атат. Шарттар түзүлүп аткан себеби эле биз Баткен шаарынын мэриясынын алдына муниципалдык департаменти менен биргеликте шаарга атайын урна коюучу жайлар курулду азыркы күндө. Урна коюучу жайларга январдын башынан баштап биз атайын ушул жасалган урналарды орноштурабыз. Жаңы урналар келди ошондо. Жаңы урналар келген, ушул
жаңы урналарды орналастырабыз. Бул Кызыл Жол кварталына, Келечек кварталына, Кызылдөң кварталына ар бирине орнотуучу немелер курулган. Ошолорго ар бирине 3төн урна коюлат. Жақсы. Демек, жаңы урналар январь айын баштан уже шаарга дагы орнотулуп баштайт, да? Элдин мындай тазалыкка болгон мамилеси кандай сиздин оюңузча? Сиз жетекчи катары байкап жүрөсүздөр? Жетекчи катары айтсам, биз тазалык ишканасы тазалаганда эле коом таза болуп калбайт Баткен шаары. Бул боюнча коомчулуктагы бизге жардам бериш керек. Коомчулук үргөнүш керек да бул нерсенчи. Атайын урналар орнотулган, Тургазиева көчөсүндө, ошондой эле Каржаева көчөсүндө урналар орнотулат. Ошолорду таштандыларды ушу урнанын ичиге таштаса, Баткен шаары таштандыга айланбайт да. Таштанды урнанын ичинде болсо, биздин атайын техникалар, жүктөөчүлөр бар жүктөп. Демек, мамилени өзгөртүш керек, урнага ташташ керек. Атайын мусорду дайым, Жакшы мына. Төлөмдөр кандай? Мисалы үчүн Баткен шаарында тазалыкка болгон төлөмдөрдү эл кандай активдүү эле төлөшөбү ай сайын? Азыркы учурда Баткен шаарынын элдери ушу тазалыкка болгон төлөмдөрдү ар ай сайын төлөмдөрдү бизде контролерлор бар өзүнчө. Контролер бар, Контролер өздөрү барып ар бир көчөгө кирип акчаларын топкошот. Ар бир көчөдө кече шаардык кеңештен алдын болсо 16 сом 37 тиын болгон. 2022 жылдан баштап 20 сомдон ар бир адамга 20 сомдон болду. Бул 20 сом болгон себеби ушул тазалыкта иштеген ишчилердин айлыктарын, айлык маяналарын көтөргөнгө өбөлгө түзөт деп туруп шаардык кеңешке киргизгенбиз. Шаардык кеңеш бир аз эле кичине тарифти көтөрүп берди, тарифти көтөрүп койгонбуз бир аз эле. Мына урматтуу Баткен шаарынын тургундары, бизди көрүп жаткандар, сиздер тазалыкка болгон акчаны убагында жакшы төлөп берсеңиздер, демек сиздер ушундай жумуш кылып жаткан тазалыкта иштегендердин айлык акысына сиздердин акчаңыздар чоң жардам болот. Биз азыр уже мусор алганга жетип калдык окшойт, Азыр Борбордук базардын айланасында жүрөт. Караңыздар, таза, бар. Себеби дегенде бүгүн эртең менен баары тазаланган. Күндө ушу режим боюнча тазаланат экен. Ошо капа токтотсоң, Мына жерде бир иш алып турат. Мына берде алып кеткен мусорду кайрадан сиздер эртең менен алып кетесиздер, саат 10дон кийин кайра дагы толуп калат. Себеби эмне дейсиздер? Себеби бул жерде Баткен шаарынын тургундары биз 6:30 иштегенден баштап 6:30 мусорларды алганыбызда алып кеткенибизден кийин булар дагы өздөрү эртеден уйкудан турушуп, кайрадан мусорго айланат. Урматтуу көрүүчүлөр, мына карасаңыздар, бул жерде атайын урна турат. Мусорду мына жака таштап атат да. Ушул маданиятты токтотуш керек дейм да. Урнага таштаса кандай дейсиз, Чыңгыз мырза? Урнага таштап койгон жакшы. Урнада таштаса биздин аты жумушчуларыбыз өздөрү алып кетишет деп. Биз болсо сууар менен алып барганда тазаланган бул жерлер. Кайрадан эле мусорго айланган. Бул учурда тазаланып айтып кеткен Баткен шаарынын тургундары саат 6:30-7де биздин автоунаалар чыгат, 7:30-га чейин таштандыга түшүп койсоңуздар, таштандыны атайын бул техникалар келип иштеп кетет. Көрдүңүздөр, урнадан сыртка таштабаш керек. Бул дагы бир маданият. Ар бир инсан ушуну үйрөнсөк жакшы болот эле. Тазалыкта эмгектенген кызматкерлерди дагы эмгегине баалашыбыз керек буларга. Азыр Баткен шаарынын центриндеги администрациянын жанына көчөдө барып атабыз. Чыңгыз мырза, бир-эки дагы сүйлөшүп кетсек, жумушчулардын айлык акысы кандай? Убагында төлөнөбү силерде?
жумушчулардын айлык акысы ар дайым ушул 1-2 числодо берилет жумушчулардын айлыгы. Ар бир айдын. Ар бир айдын 1-2 числодо калтырган айлык мындай айтканда айлыктарын толук алышат да. Эч кандай немелерге кармалбайт. Айлык ушул ай сайын алышаттар. Жакшы. Демек, айлык акылардан эч кандай маселе жок. Шаарга суу чачуу кандай кетет график боюнча сиздерде? График боюнча бизде шаарга суу чачуу машинабыз азыркы күндө күн суук болгонуна байланыштуу чачтырбай жатабыз. Жер тондом болуп калышы ыктымал. Ошого биз 1-күн, 4-күн күндөрү суу чачуу машина Баткен шаарындагы бардык көчөлөргө суу чачып жатат. Негизи азыр мына кыш мезгилинде, чыңгыз мырза айтсаңыз, кыш мезгили мына бүгүн уже 29 декабрь, урматтуу көрүүчүлөр, эски жылдын бүтүшүнө 2 күн калды. Кар түшүп калса шаарга, мисалы үчүн, кар түшүп калса, аны тазалай турган техникаңыздар барбы негизи? Туз чачканга, туз чачканга техникалар бар. Бул техникалар туз эмес. Биз атайын ушул күлдөрдү даярдап койгонбуз. Атайын ушул күлдөрдү чачып, тоңдомолорду кетиребиз. Күл чачып турасыздар, а? Күл чачып турабыз. Жакшы. Биз бул жерден дагы алабызбы азыр? Мен токтоп туруп түшүп алайын. Мына биз азыр дагы бир жерге мусорду алганы келдик. Ушундай туугандар. Шаарды тазалаш керек. Таза шаар баарыбыз үчүн. Мына бул жерде караңыздар, 2 контейнерде дагы мусорлор турат. Мына келе жатат. Анда таштандыларды урмага таштабай, көчөгө таштап жаткандар. Мына айтам да, мына жерде караңыздар мусор турат. Бул жерде урнанын ичи бош. Ушуна айтам да, ушуну буга таштаса болбойбу дейм да. Караңыздар. Чыңгыз мырза. Ушуну буга таштаса болбойбу дейм да, кандай дейсиз? Бул энди бизде маданияттуулуктун жоктугудан мындай карагандачы. Бул чоң адам мындай кылбаса керек. Чоң адам көбүнчө биз жаш балдар, жаш өспүрүмдөрдү алып чыгып мусорду буга таштап алганда, ошол жерге таштап коюп кетет да, ундан чыга таштабайчы. Эгер бул мынага ташталган болсо, сиздин кызматкер түшпөй туруп эле жүктөп кете бериш керек, туурабы? Азыр эми бул түшүп, бул түшүп туруп биздин кызматкерлер жүктөйт. Караңыздар. Жүктөп. Бул тарабында да ушундай да, мынакей. Бул жерде оорукана, туугандар, караңыздар. Областтык оорукана. Бул тарабы болсо Айылбанк. Атайын ушул кызматкерлер жерге келип, анда чачкандарына жолдун ичер чачканда, жолдун ичер чачса, биздин Баткен шаарыбыз мусорго айланат да. Туура, жолдун ичер ар жакка чачышы мүмкүн да. Чачышы мүмкүн. Бул техникаңыз өзү алат экен да муну? Алат. Мынага канча мусор батат эми? Эми негизинен 2 килограммда айтканда бир 150 килограмм тегерегде батат. 150 килограмм тегерегинде мусорду алып жүрөйт, э? Жүрөйт. Жалпы машинаңызга канча? Бир 3 тонна батабы мусор? Көп батат. 4 тоннан тегереге батат. 4 тоннан тегерегде батат, э? Жакшы. Мына караңыздар. Түшүрө бериңиз. Тазаланган болсо көрөйүкчү. Шарт ушундай. Сон техникалар. Жана Чыңгыз мырза айтып кетти, мындай контейнерден дагы 60 контейнер коюлат экен январь айынан шаардын ичине. Демек жетиштүү болуп калат ошондо. Баткен шаары кичинекей эле шаар. Мындан дагы алып бериңиз эми. Бул жака да чачып бериптирлер, э? Жумушчулар ардан келип, төшүп кетишет.
Менде bir ой пайда болду да, Чыңгыз мырза. Ушуну мусорду урнага ташта деген bir флешмоб бирдеке уюштурсак кандай дейсиз, Баткенде? Жаштардын элинде, өзү тазалап шаарды ушундай кылгандарыбыз бар. 2022-жылга жаштар менен демилге көтөрүп урман менен чыксак деп турабыз. Урмаларга атайын жазабыз. Мына таштандыны урмага ташта деп. ошондой жазыш керек да, таштанды урнага таштаңыз деп. Ошондой бир кылсак жакшы болот экен, Көтөрө бериңиз. О. Маке урматтуу көрүүчүлөр, көрдүңүздөр, тазалык ишканасынын унаалары кантип мусорду түзүп жатат, кандай ишмердүүлүк кылып жатат, баарын көрүп турасыздар. Биз алдыда дагы силерге көрсөтөбүз. Biz азыр Чыңгыз мырза менен Баткен шаарында парктардын бирине келдик. Бул жерде да тазалоо иштери жүрүп турат да. Кандай дейсиз? Бул жерде саат 9-дан баштап атайын ушул Баткен шаарынын муниципалдык чарбалык эсептеги кызматкерлер, тазалоочу кызматкерлер. Тазалоочу кызматкерлер атайын келип өздөрү шыпырып, мындай урнага салынган мусорларды алып, артыбызда турган урнага алып барып салаттар. Атайын ушул мусорларды, таштандыларды капка салат да, берден алып туруп, капка салып туруп, атайын урналар бар, урналарга апарып туруп, төгүп, кайрадан эле ушул жумушун аткара береттер. Мына урнага салган мусорларды атайын ушу мешокко салып туруп, кийин урнага алып барышат да. Нол жылды дагы ушул турат. Сатыш таап койгондо ушул нерсени урнадан тышкарып таштап койгондар да бар. Бул жерде шыпыруу иштери да жүрөбү азыр паркта? Шыпыруу иштери эки тазалоочубуз бар. Эки тазалоочу ар дайым жума күнгө чейин келип тазалап шыпырып тураттар. Бул эки шыпырчубуз күнүмдүк жумушуну ар дайым аткарат да. Буларда да өзүнчө график бар, бул жерде бир күн жакта. Bir gün bul baktı olsa ikinci günü Жаштык паркыны, üçüncü günü на центральный круговойду, ошондой эле кийин Нургазиева көчөсүнө, Садыков көчөлөрүнө, атайын көчөлөрдү эмес, тротуарларды шыпырып тазалашаттар. Жакшы, азыр урматтуу көрүүчүлөр, биз шыпырган аялдарды да шыпыргандарды көрөбүз. Чыңгыз мырза, эми айтып кетсеңиз, быйылкы жыл сиздердин ишкана үчүн кандай жыл болду? Кийинки жылга кандай пландар бар? Быйылкы жыл Кудай кааласа жакшы деп айта алам. Баткен тазалык ишканасыны май айынан бери келген болсо, май айынан бери жакшы идеялар, жакшы күчтөр менен дем берип, тазалык ишканасындагы иштеген кызматкерлердин айлык майыналарыны, жакшы иштеген кызматкерлерге премия катары акчалай премиялар берилип жатат бул нерседе. Жылдын аяга чейин бул карап көрсөңүздөр, 2 күндөн кийин жылдын аягы болуп атат. Жылдын аягы Баткен тазалык ишканасы жакшы жабылып атат. Жакшы жабылып атат. Кийинки 2022-жылга пландарыңыздар кандай? Мисалы үчүн Баткен шаарына бир өзгөртүү кылсак болобу? 2022-жылга биз өзгөртүүбүз пландаштырып жатабыз. Ар бир жүктөөчү кызматкерлердин, ушундай эле шыпырчу кызматкерлерге ушул биздин сметада каралган эмес экен, категория, анан за вредность деген кишилер каралган эмес экен. Ошолорду кошуп, айлыктарыны көбөйткөнгө бөлгө түзөбүз. Айлыктары көбөйөт, Айлыктары ушул за вредность менен категория кошула турган болсо, айлыктарга дагы кошумча айлык болот. Шаардын ичинде мисалы үчүн мына жана съемканын башында көрүп келдик. Жылдын башынан 60га жакын дагы контейнер коет экенсиздер. Эмки жылга
дагы мындан ашыкча дагы коюлабы, башкача контейнерлер дагы башка түрүнөн. Мисалы үчүн 60 менимче жетпес го дейм шаарга. Биз атайын ушул Баткен шаарынын мэриясынын алдындагы департамент, муниципалдык департаменти менен биргеликте урна коюлуучу жайларга биз атайын эме кылып атабыз, пландаштырып атабыз. 2022 жылга дагы бир дагы 30-40 урнага заказ бергени. Бул себеби эле Баткен шаарынын мекеме ишканаларына коюш керек. Ошондой эле атайын урна коюлуучу жайларга атайын ушул 4-3 урна коюлуп, ушул биздин таштандыларды ар дайым элдин коомчулук ушул урналарга таштаса Баткен шаары таза болот деп айтып Туура. Бул жерде бул эже өзүнүн жумушун баштаптыр, э? Кандайсыз эже, жакшысызбы? Жумушуңузду баштадыңызбы? Күндө эртең менен 9-дан баштай турбайсызбы? Вакытты баштайсыз, чарчабадыңызбы? Жок, чарчаган жок. Негизи сүйөсүзбү тазалыкты өзүңүз дагы? Мен өзүм жакшы көрөм ушул ишимди. Өзүңүз жакшы көрөсүз, э? Жакшы көрөм, ушул иштеген жакшы. Бар болуңуз эже. Бар кана сиздей болсо Баткен шаары таза болот деп санайбыз. таза болот. Мына урматтуу көрүүчүлөр, эми Чыңгыз мырза сизге акыркы микрофону бермекчимин. Элге кайрылуу болсо, Кайрылып кетет элем Баткен шаарынын тургундарына, ошондой эле конокторуна. Бул Исхак Разаковдун сөзү бар: сен таза болсоң, мен таза болсом, коом да таза болот деген. Бул мындай айтканда Баткен шаарынын тазалык ишканасынын кызматкерлери тазалаганда эле шаар таза болбойт. Коомчулук дагы сиздер дагы ушул бизге биргеликте жардам берсеңиздер, Баткен шаары таза шаар болот деп айтып кете алам. демек жалпы коомчулук бирге аракет кылсак жакшы. Жакшы. Коомчулук бирге аракет кылсак, Баткен шаары таза шаар болот. Рахмат, Чыңгыз мырза, убакыт деген убакыт экен. Биздин убактыбыз дагы бүтүп калды. Сизге атайын биз үчүн көңүл убакыт ажыратканыңыз үчүн сизге чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик каалайм. Мындан аркы алдында пландарыңыздар дагы ийгиликтер болсун. 2022 жыл жаңы жыл сиздерге жаңы дем берсин деп каалап кетем. Рахмат сизге. Мына урматтуу көрүүчүлөр, ушундай жакшы өбүлгө, жакшы иш-чараны көрсөтүү менен бул чыгарылышты жыйынтыктайм. Көрдүңүздөр, Баткен шаарындагы тазалык ишканасы аябай жакшы иштеп жатат. Унаалары жаңы экен, тазалыкка баары иштегендер баары тазалыкты сүйөт экен. Демек, урматтуу көрүүчүлөр, Баткен шаарынын тургундары тазалыкка сиз дагы, мен дагы баарыбыз чогуу күрөшөлү, тазалыкка жардам берели. Таза шаар баарыбыз үчүн. Көрүшкөнчө.